Саламатсызбы көрөрман, эфирде кеч эмес программасы Берүүнү Расул Багышбаев тизгиндейм. Кыргыз Республикасынын президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча конституциялык мыйзамды парламент кабыл алган. Президент Садыр Жапаров демилгелеген мыйзам партиялык система боюнча шайлоо практикасынан баш тартып, аралаш системага өтүүнү сунуштайт. Жаңы конституция боюнча парламентте 90 депутат болот жана мыйзам долбоорунда алардын 36-сы бир мандаттуу округтарда, калган 54-ü партиялык тизме боюнча шайланышы керек деп жазылган. Башка жаңылыктар, жаңычылдыктар тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Гапырович Бекматов менен сүйлөшүп алабыз. Абдыжапар Гапырович, саламатсызбы, студияга кош келиңиз. Саламатсыздар. Кыргызстанда алгачкы жолу шайлоо аралаш система менен өткөнү турат, сыналганы турат. Азыр жаңы мыйзам долбоорундагы бир кабыл алынып аткан, сиздер мынакей бир мандаттуу округдардын чек арасын аныктап жатасыздар. Деги эле кандай жаңычылдыктар бар, токтоло кетсеңиз урунтууларына. Жакшы болот. Сиз белгилеп кеткендей, бул кабыл алынган мыйзамда парламенттин депутаттарынын шайлоосу аралаш система менен шайлоо каралган. 54-ü партиялык ачык тизме менен шайланса, 36-сы бир мандаттуу шайлоо округтарынан шайланууну көздөйт. Бул биз көнү эле калган пропорционалдык система деп айтылат. Анан буга чейин биз өткөрүп жүргөн мажоритардык система деп аталат. Азыркы өзгөчөлүгү пропорционалдык системада талапкерлердин тизмеси саясий партия түзгөндө 54-төн ашык эмес тизме түзүшөт. Жана ал талапкерлер шайлоо бюллетенде өзүнүн номерлери менен белгиленет. Жана шайлоочу саясий партиянын өзүн жана конкреттүү бир талапкерди дагы белгилегенге мүмкүнчүлүк алат. Башкача айтканда, буга чейин коомчулукта айтылып жүрөт, мына саясий партиялардын арасында коррупция бар. Мисалы, тизме түзүүдө биринчи болуш үчүн, биринчи бештикке, биринчи ондукка кириш үчүн белгилүү өлчөмдө каражат, же болбосо саясий партиянын лидерлерине, же болбосо ошол съезде бекилип аткан убакта бир башкача бир тартиптер менен ошол тизме түзүүдө алдыга жылганга аракет кылышчу да буга чейинки тизмеге кирүүчү талапкерлер. Бул системанын киргизиши менен мындай нерселерге жоюлат. Себеби биринчи болгондо деле, 54-үнчү болгондо деле бирдей шансы бар тизмедеги талапкерлердин. Башкача айтканда, 54-үнчү болуп туруп деле көп добушту алган болсо, ал биринчи болуп калышы мүмкүн. Биринчи ошо бир шайлоо бюллетени бул эки бөлүктөн турат. Биринчи өйдө жакы бөлүгүндө саясий партиянын аталыштары, жана ылдый жагында 54 бош квадраттар болот номерлер менен. Анан саясий партиядагы талапкерлер өзүнүн номерин ошол электоратын айтат, ошол саясий партияны жана бош квадратка ошол өзү тандаган талапкердин бош квадратына белги коет. Ошентип, башкача айтканда, бул мандат бөлүштүрүүнү саясий партиянын жетекчилери же бир башка бир критерийлер менен аныкталбайт. Бул шайлоочулар жабык эшик артында эмес. Шайлоочулар өзүнүн добушу аркылуу саясий партиянын тизмесинде турган талапкерди тандап алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми мажоритардык система боюнча, мажоритардык системада ар бир, сиз мына белгилеп өткөндөй, азыркы күндө шайлоо округтарын түзүүнү азыр Борбор шайлоо комиссиясынын жумуш тобунда, мекемелер аралык түзүлгөн жумуш топто азыр каралып бекилип атат. Эгерде 36 мажоритардык округтарда система аркылуу шайлануучу 36 депутатты эске алсак, анда жалпы биздин бүгүнкү күндө республика боюнча 3 миллион 600 миңден ашуун шайлоочу бар. Аларды 36-га бөлсөк, 100 миңден ашууныраак шайлоочу бир шайлоо округун түзөт. Шайлоо округун түзгөндө 2-3 негизги талаптар бар. Бул административдик территориялык бирдиктин аймагында болуш керек. Биз ошол областтардын аймагынан чыкпаганга. Экинчиси, шайлоочулардын бирдей санынын бирдейлиги камсыз болуш керек. Биз орто эсеп менен 100 миң десек, ал 20%ке өйдө же ылдый болуп калышы мүмкүн. Же башкача айтканда 80 миңден кем эмес, 120 миңден ашык эмес шайлоочудан бир шайлоо округу түзүлөт. Жана шайлоо округтары мындай бири-бирине чектешпеген калктуу пункттардан турбаш керек. Ушундай принциптин негизинде шайлоо округтары түзүлөт.
Шайлоо округун мажоритардык система аркылуу бул эми классикалык эле биздин шайлоонун түрү болуп эсептелет. Ал жерде ушул жылдырылган талапкердин гана фамилиясы, аты жөнү жана туулган жылы жазылат бюллетенге. Ошол шайлоо округдагы шайлоочулар ошол конкреттүү талапкерге добуш берип, жыйынтыгын чыгарууда пропорционалдык система менен бул бүткүл Кыргыз Республикасынын аймагы бир округга биригет жана чет өлкөдөгү биздин жарандар ошол бирдиктүү шайлоо округуна бириктирилет. Ал эми мажоритардык округтарда болсо, анда ошол 100 000 шайлоочунун тегерегинде болгон округда өзүнчө жыйынтык чыгарылат. Жана эң көбүрөөк добуш алган, мисалы 20 талапкер болсо деле, анын көбүрөөк алган экинчи тур андай башка эмелер болбойт. Бул жөнөкөй көпчүлүк добушту алуу менен шайланды деп эсептелет. Ал эми пропорционалдык система боюнча саясий партиялар 5 же андан көп пайызды добушту алган шайлоого катышкан шайлоочулардын добуштарын алган саясий партия мандат бөлүштүрүүгө катышат. Түшүнүктүү. Бир мандаттуу округтар кайсы талаптарды эске алуу менен түзүлүшү керек? Азыр эле мен белгилеп өткөндөй, ушул бир мандаттуу шайлоо округтары областтардын ичинде түзүүнү көздөйт жана шайлоочулардын саны боюнча аныкталат. Бул 100 000 тегерегинде болсо, ошол 20% өйдө ылдый болушту эске алат. Жана биз областтардын арасында мандаттарды шайлоочулардын санына жараша бөлүштүрдүк. Алар мисалы Баткен областында 300 000ден ашуун шайлоочу бар. 3 мандат. Ысык Көл областында дагы 300 000ден ашуун шайлоочу 3 мандат. Нарын Таласта 200 000ден ашуун шайлоочу. Алар 2 мандат. Талас областында 166 000, 80 000ден шайлоочу болуп 2 округту. Чүй областында 6, Бишкек шаарында 4, Ош жана Ош областы жана Ош шаарында 9 мандат, Жалал Абадта 7 мандат түзүүгө шайлоочулардын саны ушундай мүмкүнчүлүк берет. Ошол областтардын ичинен бири-бириге өтпөгөндөй кылып, азыр округтарды түзүүнү азыр пландаштырып жатабыз. Бир мандаттуу округтарга талапкерлерди кимдер көрсөтө алат? Талапкерлерди көрсөтүү жолу бир мандаттуу округтарда бул саясий партияларга жана Кыргыз Республикасынын жарандарын өзүн өзү көрсөтүүгө укугу бар. Ал эми пропорционалдык системада саясий партиялар гана өзлөрүнүн тизмесин жылдыруу менен саясий партияларга укук берилген. Абдыжапар Гапарович, мына пропорционалдыктагы, мажоритардыктагы системанын сиз өзгөчөлүктөрүн атап өттүңүз. Эмне үчүн биз экөөнү тең колдонобуз? Ар бир жаранда ушундай суроо болушу мүмкүн да? Билесизби, биз мына 2-3 акыркы шайлоолордо биз ушул пропорционалдык система менен гана, саясий партиялардын гана түзгөн тизмеси менен шайлоо өткөзүп келатабыз. Элде, коомчулукта мындай бир адилеттүү суроо пайда болуп атат. Кээ бир кичинекей райондон 10-12 депутат болуп атат. Ал эми башка бир райондордон бир да депутат болбой атат. Жогорку кеңеш өзүңүздөр билгендей Конституцияда жазылып турат. Бул баягы өкүлчүлүктүү орган. Мыйзам чыгаруучу өкүлчүлүктүү орган. Башкача айтканда, ошо ар бир региондордун, ар бир жерлердин ошо өкүлдөрү болуш керек деген маани менен жанагы биз айтып аткан областтарга бөлүнгөн мандаттар ошол жердин, ошол региондун өкүлчүлүгүн камсыз кылууга багытталган. Биринчиден, экинчиси пропорционалдык системада дагы саясий партиялар тизме түзүүдө баягы айымдардын жана эркектердин арасындагы балансты кармаш керек. Башкача айтканда 70%дан көп эмес бир жыныстагы жарандарды болуш керек. 15%дан кем эмес жаштардын өкүлдөрү болуш керек тизмеде. Башка улуттун өкүлдөрү дагы 15%дан аз эмес болуш керек. Жана ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз дагы тизмеде ошо 54 тизменин ичинде 2ден кем эмес өкүлү болуш керек. Ошондо гана биз ушул менен биз ушундай аралаш системаны киргизүү менен жана ушундай талаптарды, мыйзамдагы талаптарды коюу менен биздин республикадагы жарандардын өкүлчүлүгүн камсыз кылуу максатында бардык
катмардагы өкүлчүлүгүн камсыз кылуу максатында ушундай нормалар жана ушундай система сунуш болду. Шайлоо ачыгын айтканда өтө бир татаал ыкма менен өткөнү турат да. Мында бардык процессти, бардык иш чараны ийне жийне чейин эсептебесе, айрым учурда бир көптөгөн суроолор жаралып калышы мүмкүн болуп турат. Себеби дегенде эч бир партияга мүчө болбой, эркин депутат болгусу келгендерге мына мажоритардык ыкма ыңгайлуу болуп турат. Бирок ошол эле маалда партия бир мандаттуу округга өзүнүн талапкерин сунуштай алып жатат. Бул жерде дагы эмне үчүн мажоритардык системага партиялар сунуштап жатат, аралашып жатат деген бир суроолор кайрадан пайда болбойбу? Себеби биз баягы партия деген сөздүн өзүнөн көпчүлүк жарандарыбыз мындай чоочуп турушат да азыр. Туура айтасыз, буга чейин өткөрүлгөн шайлоолордун практикасын эске алсак, саясий партияга мүчө болбой эле ошо шайлоо күнү бир партиядан аны менен урушуп кетип, эртеси күнү башка съездде жүргөн дагы биздин жарандарды көрөбүз. Аны бул эми биздин саясий партиялардын биздин коомдо кадыресе мындай эки бутка тура элек деген бир белгиси болсо, биз багыт алганбыз ушул саясий системаны биздин коомчулукка киргизип, саясий система аркылуу мына мисалы парламенттик мамлекет болобуз деп канча биз аракет кылдык, этаптарды өткөздүк. Ошон үчүн менин оюмча саясий партиянын дагы мүмкүнчүлүк, укук берилген. Укукту ким колдонот, ким колдонбойт. Бирок эң негизгиси тандоону, шайлоону жасай турган биздин шайлоочулар. Ошон үчүн бул укуктан пайдалана берсин, но бирок мына шайлоолорду көрүп жүрөбүз, бир 20дан 15тен саясий партиялар катышат, бир 4-5 эле бир белгилүү бир добуштарды алат, калгандары 0,01%га да жетпеген алып жүрбөйбү. Ошон үчүн негизги элек, негизги тандоону биздин шайлоочу жасайт деген ойдомун. Эми дагы бир жыйынтыктоочу суроо, Абдыжапар Гапарович, ушул аралаш ыкма менен өтүүчү парламенттик шайлоонун так датасы өтөөрү качан белгилүү болуп калышы мүмкүн? Кайсы убакытта? Бул президент ыйгар муктарына кирет, шайлоону парламенттик шайлоону дайындоо боюнча. Кабыл алынган мыйзамга ылайык ушул ноябрь айынын акыркы жекшембилерине ылайык туура келет. Эми чечим кабыл ала турган президент чечим кабыл алышы керек, аны шайлоону дайындоону. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз, убакыттап маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчү, жаңы кабыл алынган мыйзам долбоорундагы аралаш система боюнча жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу урунтуу учурларга жана маанилүү жагдайларга БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов менен токтолуп маек жүргүздүк. Саламатта калыңыздар.